Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текст менен иштөө, ал эми грамматикалык темабыз этиштик баяндооч. Балдар, бүгүн сабакта биз силер менен текст окуйбуз, маанисин түшүнөбүз, кырдаал боюнча сүйлөшүп, сөз байлыгыбызды өстүрөбүз. Тексттеги сүйлөмдөрдөн этиштик баяндоочторду таап, аларды туура жазуу аркылуу сабаттуулугубузду арттырабыз. Жана дагы саякаттоо тууралуу кенен кесири сүйлөшөбүз. Келгиле анда сабагыбызды баштайлы. Балдар, саякат деген сөздүн тегерегинде сүйлөшүп көрөлүк. Саякат деген эмне болот орусча? Саякат бул эмне? Путешествие. Саякат дегенде кайсы сөздөр силердин оюңарга келет? Мисал үчүн, эмне менен саякаттаса болот? Унаа менен саякаттаса болот, поезд менен саякаттаса болот, самолет менен саякаттаса болот, велосипед менен саякаттаса болот, жөө саякаттаса болот, кайык менен жана кеме менен саякаттаса болот. Кимдер саякаттайт? Саякатчылар, окумуштуулар, адамдар, окуучулар, археологдор, жаныбарлар, жана дагы саякат дегенде эле эң алгач оюбузга келе турган бул Марко Поло экен. Эми балдар, каяка саякатташат? Тоого саякатташат, шаарларга саякатташат, дүйнөнүн кызыктуу жерлерине саякатташат, тарыхый жерлерге саякатташат, музейлерге саякатташат, башка өлкөлөргө саякатташат экен. Андай эмесе келгиле балдар, ушул сөздөр менен сүйлөм түзүп көрөлү. Археологдор велосипед менен тарыхый жерлерди изилдешти. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу изилдешти. Археологдор эмне кылышты? Изилдешти. Кимдер изилдешти? Археологдор. Сүйлөмдүн ээси болсо археологдор. Окуучулар жакында тоого чыгып келишет. Окуучулар эмне кылышат? Чыгып келишет. Сүйлөмдүн баяндоочу чыгып келишет. Кимдер тоого чыгып келишет? Окуучулар тоого чыгып келишет. Сүйлөмдүн ээси окуучулар. Мен Марко Поло тууралуу кызыктуу китеп окудум. Мен эмне кылдым? Мен кызыктуу китеп окудум. Сүйлөмдүн баяндоочу окудум. Ким кызыктуу китеп окуду? Мен кызыктуу китеп окудум. Сүйлөмдүн ээси мен экен. Балдар, бул жерде 3 сүйлөмдө баяндоочтор кайсылар экен? Изилдешти, чыгып келишет жана дагы окудум. Балдар, биз өткөн сабакта баяндооч экиге бөлүнөт деп өткөнбүз. Этиштик жана аточтук баяндооч болуп. Эгерде жогорудагы мисалдардагыдай болуп, баяндооч этиш сөздөрдөн турса, анда ал этиштик баяндооч деп аталат экен. Келгиле дагы мисалдарды карап көрөлүк. Апам жакында Францияга учуп кетет. Асель университетте окуп жатат. Жакында Нооруз майрамын белгиледик. Балдар, бул сүйлөмдөрдүн баяндоочтору кайсылар экен? Учуп кетет, окуп жатат жана белгиледик. Бул жерде баяндоочтун милдетин эмнелер аткарды? Кыймыл-аракетти билдире турган этиштер аткарды. Демек, бул эгерде сүйлөмдө баяндоочтун милдетин этиштер аткарса, анда ал эмне деп аталат экен? Ал этиштик баяндооч деп аталат экен. Келгиле балдар, анда дагы саякат жөнүндө сабагыбызды уланталык. Сүрөткө тиешелүү сөздөрдү жебе менен чогулткула. Саякаттын транспорттоого эсептелинген кеме жана поезд турат, жана бул жерде аларга тиешелүү сөздөр коюлган. Вокзал, каюта, сүзөт, матрос, купе, рельс, якорь деп турат. Ушул сөздөрдүн жеби аркылуу туташтырып көргүлө. Поездге тиешелүү сөздөрдү поезд менен туташтырабыз, кемеге тиешелүү сөздөрдү кеме менен туташтырабыз. Кана ойлонуп көргүлөчү. Келгиле биринчи поездге тиешелүү сөздөрдү поезд менен туташтырып көрөлүк. Поездге вокзал тиешелүү, жана купе тиешелүү поездге, ошондой эле рельс тиешелүү экен. Эми кемеге тиешелүү сөздөрдү туташтырып көрөлүк. Сүзөт, кеме сүзөт, каюта, кеменин каюталары болот.
Матростор кемеде иштейт, жана ошондой эле якорь бул кемеде болот. Түшүндүңөрбү балдар? Эми дептериңерге ушул сөздөрдү катыштырып, экиден сүйлөм түзгүлө. Түздүңөрбү? Анда кийинки тапшырмага өтөлү. Балдар, бүгүнкү жаңы текстти окуурдан мурда келгиле жаңы сөздөр менен таанышып көрөлүк. Жармашты, цепился. Көкөлөп учту, высоко поднялся. Керемет, чудо. Аңыз, поле. Таруу, пшено. Буğday, пшеница. Арпа, ячмень. Кышкы азык, заготовки на зиму. Мол, богатый. Келгиле анда текстти окуйлук. Кичинекей бир кыз байкеси үйлөп берген кооз шарын кучактап алып ойноп жүрдү. Бир кезде шарын жерге кое салып үйгө кирди. Шардын оозунда байланган жипке жерде чөпкө чалынып кыбырап жүргөн кумурска жармашты. Аңгыча айдарым жел келди да шарды учуруп жөнөдү. Шар өйдө көтөрүлдү. Шар менен кошо кумурска да көкөлөп учуп жөнөдү. Кумурска үчүн бул керемет окуя болду. Ал мындай саякатка өмүрү чыгып көргөн эмес эле. Жер жайнаган досторунун жок дегенде бирөө жарымы анын минтип керемет саякатка чыгып көктө учуп баратканын билди бекен? Кайдан? Мен кандай гана бактылуумун деп кыялданды ал. Ошентип баратканда шар таруу аңызга барып конуп калды. Эх, деп алды колу бутун бир аз жазып. Тарууга бир жыргап тоёюн. Ал таруудан бир татып көргөндөй эле жел шарды кайрадан кыймылдатып учуруп жөнөдү. Учуп барып арыктагы тектирдеги сапсары аңызга конду. Кумурска кылмуруттары менен анын эмне экенин дароо эле билди. Албетте, бул ак буğday эмеспи? Ушу маалда кыз тамакка курсагын тойгузуп эшикке чыкса, үйдүн жанына кое салган баягы кооз шары жок эле. Байкеси шарды алып келип берди. Саякаттан аман-эсен өз жерине кайткан Кумыкең эртеси уюктагы бүткүл досторун барган тарапты көздөй баштап жөнөдү. Арттан келаткан жүздөгөн кумурскалардын армиясы жер жайнап таруу аңызына, андан буğday аңызына, андан соң арпа аңызына жол салышты. Кумурска аларга жол көрсөтүп, чоң армиянын генералындай команда берип жүрдү. Анын саякаты ийгиликтүү аяктагандыктан кумурскалар кышкы азыгын мол камдашты. Кумыкең болсо улуу саякатчы, акылман кол башчы аталды. Уюктун падышасы болду. Эх десең, бак берсе бат эле да. Кана балдар, текст кызыктуу экен, силерге жактыбы? Балдар, бак берсе бат эле да деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Ойлонуп көргүлөчү. Анда эмесе текст менен иштеп көрөлүк. Суроолорго жооп берели. Текстке тема койгула. Балдар, текстти окурдан мурда атайын мен тексттин темасын алып койгон болчумун. Кана ойлонуп көргүлөчү, бул текстке кандай тема койсо болот? Бул окуя жылдын кайсы мезгилинде болгон деп ойлойсуңар? Биз текстти окуп түшүндүк, Ушул текст демек кайсы мезгилде болду деп ойлойсуңар? Жаз мезгили, кыш мезгили, күз мезгили, балким жай мезгили болгондур. Кумурска эмне менен саякаттады? Кумурска кандай жерлерге саякаттады? Кумурска шарга жармашып алып бир нече жерге барды, Кана ойлонуп көрүлөчү, кайсы жерлерге барды, санап көрүлөчү. Кумурска кантип падыша болду? Эми кийинки тапшырма сөздөрдүн синонимдерин тапкыла. Акылман,
аңыз, мол, жел жана уюк деген сөздөр. Балдар, бул сөздөр тексттен кезигет. Жана дагы бул сөздөрдүн көбүнчөсүн биз буга чейин тексттерден окуганбыз, билебиз. Кана эмесе синонимдерин таап көрөлү. Таптыңарбы? Таап дептериңерге жазгыла. Эгер жазган болсоңор, анда келгиле текшерип көрөлүк. Акылман деген сөздүн синоними данышман болот. Аңыз деген сөздүкү талаа болот. Мол деген сөздүн синоними көп болот. Жел деген сөздүн синоними шамал болот. Уюк деген сөздүн синоними ийин болот. Балдар, бул сөздөрдүн бир нече синонимдери бар. Силер кааласаңар, башкаларын да таап жазсаңар болот. Кана жазып алдыңарбы дептериңерге? Эгер каталарыңар бар болсо, анда ушул боюнча тууралап оңдоп алгыла. Анда эмесе, кийинки тапшырмага өтөлү. Туура же туура эмес экендигин аныктагыла. Бул жерге 4 сүйлөм жазылган. Ошол сүйлөмдөр текст менен дал келет же дал келбейт экенин тууралап же туура эмес экенин жазгыла. Кумурска достору менен саякатка чыкты. Кыз колундагы шарды таштап коюп үйүнө кирип кетти. Кумурска мындай керемет саякатка көп жолу чыккан эле. Бул саякат кумурсканын жашоосуна чоң өзгөрүү алып келди. Кана эмесе дептериңерге белгилей калгыла. Белгилеп бүттүңөрбү? Андай болсо текшерип көрөлүк. Биринчиси, кумурска достору менен саякатка чыкты. Туура экен кана? Туура эмес, ал өзү эле чыккан, Кыз колундагы шарды таштап коюп үйүнө кирип кетти. Туура. Кумурска мындай керемет саякатка көп жолу чыккан. Туура эмес, ал биринчи жолу чыгып жаткан, Бул саякат кумурсканын жашоосуна чоң өзгөрүү алып келди. Болгондо да кандай өзгөрүү алып келди? Ал уюктун падышасы болду. Эми андан ары тапшырмаларыбызды аткаралык. Эми болсо окуу китеби менен иштеп көрөлү балдар. Китебиңердин 129 бетин ачып, 258, 259 көнүгүүлөрдү карагыла. 258 көнүгүүнү дептерибизге аткарабыз. Эмне кылыш керек экен? Төмөнкү этиштик баяндоошторду катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Бул жерде бир нече этиштер келтириптир. Ошолорду катыштырып, ар бирин катыштырып, бирден сүйлөм жазып чыгабыз. Мисалы үчүн, даярданып жатышат дегенге төмөнкү сүйлөмдү жазсак болот. Окуучулар майрамдык концертке даярданып жатышат. Ал эми калган болсо, өз алдынча дептериңерге жазып көргүлө. Анда эмесе, кийинки көнүгүү. Көп чекиттин ордуна тиешелүү баяндоочторду жазгыла. Ылдый жакта керектүү сөздөр жазылган. Ошол баяндоошторду ордуна коюп, көп чекиттин ордуна коебуз. Ал баяндооштор тосуп турат, жашашкан, тартууланып турат, бөлүнгөн, жазылып чыкты, билип алышкан, үйрөткөн, көрсөтөт экен. Балдар, байкадыңарбы, бул баяндооштордун баары кандай баяндоочу экен? Ооба, албетте, булар этиштик баяндоочтор. Жаздыңарбы дептериңерге? Андай болсо келгиле, бүгүнкү сабагыбызды бушуктайлы. Балдар, бүгүн сабакта эмнени үйрөндүңөр? Силер үчүн бүгүнкү сабактын кайсы жери кызыктуу болду? Силер үчүн берилген тапшырмалардын кайсынысы оор болду? Бүгүнкү окуган тексттен силер өзүңөр үчүн кандайдыр бир жаңы нерсе ала алдыңарбы? Же ала алган жоксуңарбы? Балдар, азыр отуруп алып, ушул текст боюнча силердин оюңарга кандайдыр бир макал, лакап же болбосо бир өр саптары келет бекен, ойлонуп көргүлөчү. Эми үйгө тапшырма. Балдар, үйгө төмөндөгүдөй тапшырма. Силер ата-энеңер менен саякатка бардыңар. Ал жактан абдан кызыктуу бир окуяга туш болдуңар. Ошол кызыктуу окуяңарды жазып келгиле дептерге. Жана дагы баяндооштордун астын сызып келебиз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.